саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, урматтуу Facebook колдонуучулары. Биз азыр Исфана шаарында турабыз. Жер кар, кутмандуу таңыздар менен. Азыр бул жерге мына депутаттар келген окшойт, ошолар келип калып турган. Жогорку кеңештин депутаттары келиптир. Акимиятына мен акимине чалып, эл менен жолугуштурасызбы, жолугушум керек десек, эме дейт. Айма жакта да? Мына эмеспи? Мына ал жагынан эмеспи? Мына. Эме дейт. Списокто жоксуңар дейт. Депутаттар менен жолугуш үчүн список түзүлүш керек экен. Шайлоо учурунда списокто болосуң дагы, шайлоодон кийин списоктон чыгып кетесиң, ошого өкүнөсүң. Азыр мен акимине кирип 70-29 келип турган эмен журналисттери. Телевидение. Баткен медиа. Эмесе тең жол турбайт. Biz tank saat 5'te çıkamız Leylik ha? Ben kirip çayın nege joluk turbayt eкен. Bu televizyonyanыкы. Жолугушуу каерде болот экен? Жолугушуу каерде болот экен? Бул жердеби же? Электин акимияты 0014 фомустага келгенби? Эмнеге жолуктурбайт? Азыр мен Акжол Ниматтилаев дегенге чалдым. Ошол айтты, жолуктурбайт, списокто жоксуңар деди. Эмнеге эл билиш керек да. Даже келе турганны, депутаттар келе турганны чейрага чеп болгон эл билбейт экен да. Ай. Саламатсыздарбы? Эми аким кайсыл жерде отурат? Акжол Ниматтилаев деген. Сиз бүгүн эле охранага келдиңизби? Бир күнгө эле. КПП охранага келип туруп бир күнгө. Саламатсыздарбы? Акжол Ниматтилаев деген ким? Саламатсызбы? Жана мен сизге чалдым го батма деп. Жарсызбы? Списокто жоксуңар деп эме кылып атасыз да? Списокто барлар гана кирип ал жака. Ошондой приглашение булар закрытый экен, өздөрү жүрөт экен. Кандай закрытый? Жолугушуу закрытый болбош керек го. Алар жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш болсун. Мен ага жооп бере албайм. Жогорку кеңешти эл шайлаганда. Эл шайлаган, алар өздөрү закрытый өткөрөт экен. Неге закрытый? Мен билбейм, анысын мен билбейм. Сурабайсызбы, эмнеге ушундай жооп атат элдер жолго? Ага чейин сурап албайсызбы? Аларга мен хажайын эмесмин да, сурап. Сиздерге канча күн мурда маалымат берилет да. Барабыз, эл менен жолугабыз, се жолукпайбыз деп турабы? Эл менен жолукпайт экен. Эмнеге? Просто билбейм, мен каяктан билем алар. Эл жолугуп. Алар өздөрүнүн планы боюнча. Даже мэрдеги сиздердин местный жителиңиздер билбейт экен да, депутаттар келген. Эмне себептен билбейт алар? Билиш керек да. Манысын билбейм. Бирок ошо өздөрү качан шайлоо болгондо гана эми жыйындар фракциянын эл менен жолуккан жыйын болот. Анан фракциянын өзүнүн жыйыны болот. Жок, шайлоо учурунда бөлбөй эле келишет го.
Siz эме кылыңыз, чалып тактаңыз. Мен себеби элдин көйгөйүн айтканга келдим, укугум бар, документим бар. Карап тургула, эгер уруксат Жок, сиз чалып сурабайсызбы? Менде номерлери жок, мен кантип? Кандай номерлери жок? Өздөр келсе, уруксат. Мен таңкы саат 5-те чыккам, жана келдим. Баткенден келдим мен. Сурап келсе. Киргизбей койгонго акысы жок да? Мен эртемен келген бул жака. Тактап сурап берсеңиз жакшы болот. Менде номер жок. Мериңиз ким? Мерге чалып сурабайсызбы? Келсин, өздөр келет азыр. Эмеде. Келсен антин. Саат канчада? Билбейм канча экен. Жок, канчада башталат айтпадыбы? 9:30 деген. Карап туруңла. Жок, сиздер списокко киргизип койбойсузбу мени? Кана список барбы? Мен түзбөйм списканы. Списокты ким түзөт? Сиз айтып атпайсызбы список менен? Түшүнүп атам сиздин айтканыңыздычы, бирок списокто жок дедиңиз да жана. Сиз айттыңыз, списокто жок, адам кирбейт дедиңиз. Эмнеге? Алардын өздөрүнүн тизмеси бар, өздөрүнүн эси бар, менде жок ал. Өздөрүнүн кандай десем, мындай пакта койчуларын списокко киргизет дагы? Бул депутаттардын гана жыйыны болуп атат. Журналисттер дагы жүрөт го. Журналисттер өзү чагылдырып берет экен, аны башка мен билбейм аны. Эмеден губернатордон жүрөт, администрациядан жүрөт мына кыздар, экөө. Эмнеге карапайым эл билбейт? Эмне себептен билбейт? Жолуга турган жыйыны бар. Качан болот ал? Мен билбейм, аны депутаттардан сурагыла. Жок, сиз да билишиңиз керек да, ушул жерге жоопту сизби, мэрби шаарга? Жоопту мэр сиз да. Булардын жыйыны өздөрүнүн жыйыны, мен да катышпайм жыйынга. Эмнеге катышпайсыз? Катышың, чек ара боюнча айтыңыз. Ага ким катышат ага? Сиз дагы катышыңыз. Мен катышпайм, мен укугуңуз жокпу же? Катышыңыз керек. Мен андай эме кылып. Ал жерде өзүнүн катыша турган эмелери бар. Фракция жыйыны, жогорку кеңештин жыйыны бар, мен катышпайм да, туурабы? Жок, сиз кирсеңиз болот да. Чакырбаса катышпайсың да, туурабы? Жок, сиз мен да киришим керек, элдин көйгөйүн айтышым деп кириң. Чек арада турасыздар. Туурабы? Мен мамлекеттик кызматкер. Мен айтканды эмесин. Мына сиз мамлекеттик кызматкер болуп киришиңиз керек, айтышыңыз керек. Айта турган өзүнүн адамы бар. Ким айтат? Кимдер кирет сиздин тараптан? Ким айтат? Только жанагындай администрациядан келгендер гана кирет экен. Область администрациядан Баткен шаарынан келген, Баткен областынан келген кыздар отурат. Карапайым эл даже билбейт экен, местный жительдер билбейт эл депутаттар келгенин. Депутаттар айланайындар келип жолугуп, эл менен ачык жолукпайсыңарбы? Жабык жүрүш болот дейт. Мени киргизбей койгонго укугу жок деп ойлойм. Киргизиш керек. Азыр мен билбейм дейт. Даже өзү да катышпайт. Кызыкчылыгы жок. Депутаттарды мактап жөнөтөт болду да. Бул жак таза жакшы деп. Элдин көйгөйүн айтыш керек, чек араны чечиш керек. Эл дагы билиш керек бул жака депутаттар келгенин эч кимиси билбейт. Мен бул дагы акимият кайсыл жерде чогулуш болот экен билесиздерби десем, кандай чогулуш болот экен, депутаттар келеби экен дейт. Эмне эл депутаттарга шайлоо учурунда эле керекпи? Ушундай учурда как керек да, раса керек, киргизиш керек. Тактап сурайсызбы? Жок, азыр келсин, өздөрү келсе, өздөрүнөн сурайсың да. Жок, сиз айтып, мен просто уюштуруучу. Сиз уюштуруучу болсоңуз, токтоп турсаңыз, сиздин атыңыз ким эле? Акжол Ниматуллаевич, Ниматович, кечиресиз. Мен сиздин номериңизди Камила эжеден алдым, Талибадан. Ал дагы билет менин келишимди. Дагы мэриңиздер азыр эмеде экен, больничныйда ооруда экен. Ким? Эме ким? Урматайбы ким? Максатайбы ким? Максатайбы. Ал аким, Зам аким. Ал ооруда экен, больничныйда экен. Отпускада. Ошо сиздин номериңизди берди, ошо мен байланышып киргиле деп.
Бул нерсени мен бирок нерсени чечпеймин. Ошолор жогорку кеңештин депутаттары фракциянын жыйыны болот. Бул жерде төрткө чакырылгандар өздөрү гана эме кылган эмелер. Чакырылгандар булар кандай? Бул жердин жергиликтүү депутаттары эле жолугабы же кандай? Аким эле жолугат. Аким менен ошол эмелердин ушундай жыйын өткөн. Первый зам акимге чалсам албай койду. Анан мен сизге чалдым. Ошол вакытта. Мен саат 5-те келгенмин да бул жерге. Мен келген милдет кылбаймын. Мен уруксат бере албайм. Мен жанагы киргизгенде мен Сиз айтыңыз, Баткенден келиптир, ушул элдин көйгөйүн айтканы угуш керек. Алар милдеттүү элдин көйгөйүн укканга. Мени киргизбей койгонго акысы жок. Ал жерде элдин көйгөйүн аким айтат. Акимдин не кылганын биз билебиз да. Аким так маалымат бере албайт аларга, айта албайт. Бүт барын жазып атын элдин бүт көйгөйүн биз жазып. Кана бериңизчи. Бериңизчи, мен ошо депутаттарга берчү элдин көйгөйүн бериңизчи, окуп көрөйүн. Кандай көйгөйлөрдү бергенсиздер? Элдин бүт ошо айткан талаптары боюнча биз эмесин. Ошо талаптарын берсеңиз мен окуп көрөйүн дейм. Мен койгон талап болсо мен кирбейм, макул. Сен өзүң койгон талап болсо? Өзүм эмес, эл койгон талап. Не талаптарыңар бар? Сиз берсеңиз мен окуп көрөйүн дейм. Талап койдук деп атпайсызбы? Элдин атынан талап койдук деп атасыз. Айта турган эмес маалымат, айтпай турган маалымат. Эмнеге элдин маалыматы так ачык болуш керек? Ачык болсо көчөгө чыгара бериш керек. Маалымат бар, андай эмес да. Көчөгө чыгарып нени чыгарасыз? Ал жерде бул жерде ар кандай маалыматтар болот. Неге? Чегара боюнча айтыла турган бул жер чегара эми. Кыйкырынбай эле сүйлөң, кыйкырынбай. Жок, ошондой ар кандай маалымат. Акырын эле сүйлөң, мен кулагым угат. Акырын эле сүйлөң. Кыйкырганга акыңыз жок биринчиден. Сиз мамлекеттик ишкананын жетекчисиз, туурабы? Мен аппараттын жетекчиси. Ооба, тем более аппарат жетекчиси. Сизден баардыгы тарбия ала турган адам. Анан ушундай кылып кирип жанагы кылган да. Мен эч нерсе кылган жокмун. Сиз эмне себептен список деп айткан жоксуз. Жок, сиз алдын ала маалымат бербейсизби? Урматтуу Исфана Баткен эли, Баткен областы депутаттар келет, список боюнча алабыз, списокко жазылгыла деп койбойсуз. Мен жазылганга аракет кылат элем. Мен эмнеге келип билип атам список бар экенине? Спискке эч ким жазылгыла деген эмес. Анан список боюнча киргизет деп атпайсызбы? Биз түзбөйбүз аны. Биз кылган эмеспиз. Мына ишенген акимибиз ушундай болуп атса. Аппарат жетекчи Акжол Ниматилаевич. Ниматович, Ниматович. Эмнеге фамилияңызды жазып коюңуз да? Тоготпой чыгып кетти. Даже карапайым эл билбейт. Келип жолугушуу бар эле, кайсыл жерде болуп атат? Акимият кайсыл жерде десек, жолугушуу бар бекен, депутаттар келет бекен деп ойгонуп, ойгонуп атат. Байкуш бу чегарадагы батыр эл билбейт бул депутаттар келгенин. Эмнеге билбейт? Билиш керек. Маалымат бериш керек бул акимият, мэр жетекчилер, мэрия. Ушинтип жабык өткөрүп жүрүп чогулуштардычы. Чегара чечилбейт ушинтип. Сиздер канчада келдиңиздер? Сиздер эмне боюнча? Маалымат жаздырасыздар, ушунча депутат келди, көйгөй көтөрүлдү деппи? Ачык болобу же жабык болобу? Шимовбек Темир Салимович. Мэр барбы? Мэр барбы? Мэр бул жактабы? Жок, бул бир администрация, бул жерде аким болот. Аким барбы? Аким азыр жолдор менен жүрсө керек. Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович. Эйлеген кызматта аким. Азыр депутаттар менен жүрөт дейт. Жок экен бул жерде. Аппарат жетекчи Акжол Ниматович. Каримбердиев Максаттай бул отпускада экен бул экөөбүз. Акимдин орун басары. Ташбалтаев Абдурашид Каримович буга чалсам албады.
Эми сизди күтүп отурам го мен, сиз келет деп. Дагы эмне күтөсүң? Болду, мен башка айта турган Тактабайсыз списокто бул жактан аки. Мен тактабайм дедим го, мен тактабайм. Бакырбай сүйлөң, бакырбаңыз. Мен тактабайм. Акжол Иматович, бакырбаңыз. Золотко кызык экенсиң. Мен тактабайм да. Мен тактасам. Сиз мага айтып атасыз, списокто жоксуң деп. Сен жогорку кеңешке барып кара, жогорку кеңештин азыр. Ошону списокто сиз түздүңүз да бул жакка. Мен түзгөн эмесмин. Анан ким түзүп атат? Мен уюштурдум деп атпайсызбы? Мен просто бул жактан чогулуштук гана эмес уюштуруп бердим. Ал тизмесинде кимди чакырат, ал жогорку кеңештин эмеси. Жогорку кеңешке ким берет маалыматты? Ушунча адам келет деп маалымат бересиздер? Жок, биз аны бербейбиз. Андай маалымат калса, алар өздөрү жыйынып турат. Мен ага тоочу кешем деле жок. Мен просто ошол мына отурган, чогулушада турган жерин даярдап бердим. Түшүнүп атасың? Карапайым эл даже билбейт экен да, депутаттар Карапайым эл келген. айткан эмес, карапайым эл чакырган эмес. Карапайым эл билиш керек да, эмнеге билбейт? Маалымат бериш керек да. Кайсы партиялар келет? Кайсы партия фракциянын эмелери келет, депутаттары? Биримдик менен сизде маалымат жокпу? Жок, менде жок. Канча депутат келет? Билбейм аны. Токтоп туруңуз. Жок, Киресиз. Жок, кол койдуруп алабыз. Мен тоскоол кылбайм аныңызга. Анан секретный кагазыңызбы же? Кол койдуруп алабыз. Батма багым. Убагыңызды алып мен не кылып атамын? Жок, сен эгер Чогулушуңузду бузган жерим жок. Күтүп тургун, ошол жактан сураган. Мага менен сурабаңыз. Азыр бул жерде эми сиз да, ким жок экен, орун басары жок. Сөзгө түшүнөсүңөр. Аппарат жетекчи сизби? Ой, мен болгон эмес. Мен азыр ал чогулушка мен неме кылбайм ага, мен жооп бербейм ага. Кимди чакырат? Кимди? Акжол Иматович, биринчи мен сизге чалдым. Ушун мен өзүм тааныштырдым, туурабы? Элдин көйгөнүн айткан келдим эле. Сиз мен кандай жолуксак болот депутаттар менен десем, сиз айтып атасыз, список боюнча барсыңар деп. Кандай чакырат экен? Ооба, список жок да менде. Список бар экенин билген жок. Менде да жок да. Эмнеге маалымат бербейсиздер алдын ала? Списокко киргиле, жолуккыла деп. Анда мына администрациянын списогу барбы? Мынабы эмелердин администрациядан келген кыздардын списогу бар да? Кыргызча түшүнөсүңөр? Мен кыргызча эле сүйлөп атам. О сизге кыргыздын эле кызымын. Кыргызча айтып атам сага. Не деп айтып атасыз? Жогорку кеңештин аппараты кайрылгыла. Ошолор өткөрүп атат. Аппараты ким? Ким деген фамилиясы? Мен билбейм аны ким экенин. Кандай билбейсиз? Билишиңиз керек да. Аппараты ким? Ким жооптуу? Ой, мен каяктан билем аны? Келип өткөрүп атат аны. Мен просто мен жайын уюштуруп берип атам. Сиз билишиңиз керек да. Аппарат жетекчи ким анын? Убакыт кармап эмне элдин көйгөнүн чечип атасызбы азыр? Мен уюштуруп берем. Уюштуруп даярдап коюпсуз го. Уюштуруп иштер эмне экен? Фисташки эмелерди, сусуктар коюп коюпсуз. Коюп коюпсуз. Залыңызды даяр. Көрүп атабыз. Даяр болсо ушу күтүп тургула. Сыртта күткүлө да, карап тургула. Макул, сыртта да күтөбүз. Карап тургула. Мына көрдүңүздөр, бул Искана шаарынын акимияты. Канча депутат келет, качан элдин жолугат. Чыгыш бул жакта? Эч ким билбейт. Эми менен жолугуңуз сырттан сурап кириңиз дейт. Өзү айткан список боюнча деп. Выход жакта? Сиздерди бир күнгө эле келесиңер дедиби? Саламатсыздар. Жыйынга келдиңиздер да? Список боюнча киргизет дейт. Алдын ала список бериш керек экен буларга. Биз билген жокпуз. Мен Баткенден келдим. Сиздер тапкан жокпуз. Список дейт. Списокто алдын ала айтыш керек да. Маалымат бериш керек же чоңдор эле билебиз списокты. Карапайым эл да билиш керек, бул жердин эли да жолугуш керек да депутаттар менен. Эл атай келгенден кийин эл менен да жолугуш керек да. Жок экен да. Жок. 4 көчөгө барасат. Жок, бул жердеги бир эле 4 көчөдө чек ара эмес да. Интернационал былтыры катуу согуш болгон жердин эли менен жолугуш керек да. Биз депутат эмеспиз.
Тура түшүнөм, жалдыш полковник түшүнөм. Келишим күтөйүкчү, чакта турушат машиналар менен. Мен Баткенден. Баткен өзүнүн Баткен активистка кызы Батма. Батмабат деп жанагы военныйде дагы иштегем, МЧСте. Прапорщик. Иштеп чыккам. Кетип калдыңызбы? Иштен кеткем. Согуштан кийин кеттим да. Неге? Качып кеттиңиз? Жок, мен эмнеге качайын? Наоборот, качпай интернационалда чогуу жүрбөдүм МЧСтин эмелери менен, аскер кызматкерлери менен. Уста багып, жок, эме айлык азыгына байланыштуу Москвага кеттим эле. Болса керек. Ошо списокто жоксуң деп эми айтып атпайбы? Аппарат жетекчи первый замы отпускада экен. Азыр мына келаткан акимби? Мен билбейт экенмин бул жактын эмелерин. Касым деген. Эвакуатормен отур. Бул кыз келе калды. Саламатсыздарбы? O işteyip yayında. Для красоты эле турат, иштебейт, иштесе эме алыш керек да. Нөрлөр жаап болуш керек да. Союздун убагында. Сиздер бул жерде иштейсиздерби? Оштон. А? Оштон. Оштого адам билип атат, биз билбей калабыз. Ушул жердин эли. Оштон кайсыл жерден? Бизди чакырды да, Коргоо министрликтен катышкыла. Ишектен бери келип отурбай. Документим алып келип тура берейинчи, сурап калса. Азыр Оштон Коргоо министрлигинде кеттер. Мына ушул эл билбейт. Жактасы кийиндирего. Келдим, документтерим алганы. Арыстан форманы кийип эме кылып тура бергин. Ютупту тартып тура бересиң. Жүктөй беребиз. Мен документим сурап калса, документиме келдим. Şapka kiyi almapsın da. Koçum ben. Çok kiyin olsun mu?
Kaç gün çıkar? Dokumentlerimi alayım. Birçi sorularımda aytayın. Kuyu bile aldım bunu. Daha bir dokumentim var nere? Ya bunu paketten Bıçak veriyor mesela. Bıçak soğukken bana bir koymuş yaları. Maska takıla maskanı doktorda. Ne takasın? Emеңди тартып тура бересиң деп депутаттар келаткандачы. Мен суроо берем. Киргизбейбиз десе, киргизбейт на деп эме кылабыз. Салмаспы? Сиз ушул жерде иштейсизби? Эмне болуп иштейсиз? Эжелебиз карап. Карабыл. Бул жерге депутаттар келгенди келе турган билгенсизби? Ким? Депутаттар. Келет. Качан билдиңиз? Кече айтып атасыз келет. Эли менен жолугат бекен? Билбедим. Билбейт эч ким, Жолугса керек. Бул жер суук экен бирок. Даже ичине киргизбейт окшойт бизде. Мени. То есть перчаткин ки? Мына киргизбей койгонго эмеси жок, элдин бүт документи менен келген бул жака дагы. Бул жерде уставта дагы жазылып турат. Ау, суук. Жандырыр. Жандырып эме кылып турар. Жана айттым го арыстан жандыр деп. Саламатсызбы? Сиз ким болуп иштейсиз? Жогорку кеңеш? Саламатсызбы? Сизге бир суроом бар эле, уруксатпы? Депутат эмеспи? Жогорку кеңеште отпайсызбы? Список боюнча киргизет экенсиздер го. Мен Баткенден келдим эле да. Атым Батма.
элдин көйгөйүн айтууга келгем. Кагаздарым бар. Кирсек болобу, Мен эмемде кириш керек да. Документтерди ала кел нарса. Азыр жогорку кеңештин аппарат жетекчиси фамилиясы ким экенин билбейм. Уруксат сурайм, ооба, кетиштим. Саламатсызбы? Уруксат сурайт. Аппарат жетекчиси. Жогорку кеңеш. Блогер, журналист, полный документ бар. Бар. Документ бар. Не официальный емес, официальный. Официальный бар. Жоқ, официальный. Жоқ, бар. Документім бар, ол ылдыйда турат. Кайсы СМИнин представителисиң? Кармаганга акыңыз жок. Бул фантиктер муну. Фантик эмес, барып текшердим. Барып текшердим. Коомдук уюм СМИ деген болот. Документ дагы бар, ылдыйда калып кеттир, мен шашылып. СМИ деген статусуң жок сенде. Мага баш болуп Баткенде иштеген аппарат жетекчи. Ураимов атыңыз ким? Алихан, мыйзам бар, сенде СМИ деген статусуң жок. Бар, мыйзам боюнча мен алып келдим го. Мына ылдыйда турат. Маалымат каражаты. Азыр алып чыгам. Азыр алып келем. Алып келип анан кирди. Сиз менин документимди текшерип турсуз го, УИССга барып. Көрбөдүңүзбү ошол жерде? Бербеди, текшертипсиз. Мен текшертпей эле билем сени. Кандай билесиз? Мындай билем сени. Сиз өзүңүз барып алыпсыз. Өзүңүз барып алыпсыз. Кайтап берсең, кайсы Батмабат YouTube канал. YouTube канал деген кана Юстициядан өткөн юрист бар. Эсептелинет. Анан эмне болуп эсептелинет? Сен юстициядан СМИди катары юристация болушуң керек. Өткөн. Азыр мен көрсөтөм бул жака. Алып кел анан кирди. Айтып койбойсуңар, бул жерде эл менен жолугат. Эл менен жолугуш эмес, жыйын. Кандай жыйын? Эмне боюнча? Фракциянын жыйыны. Кандай фракциян? Сиздин кандай тиешеңиз бар? Кеңештин. Биз өкүлдүн аппараты ошону уюштуруп өткөрүп беребиз. Сиз айтпайсызбы? Баткенде дагы эмелер бар, журналисттер бар, жакшы. Журналисттер бар, ооба, журналисттер. Сен журналист эмессиң. Пакта койчу журналисттер келиптир да? Журналисттер, бирок сен сиздерге пакта койчу. Мен блогер, мен элдин көйгөйүн айтам, ачык айтам. Мага мыйзам жол берет. Сенде СМИ деген статусуң бар. Документим бар. Жүрүңүз анда менен бирге жүрүңүз, көрсөтөм. Баш болуп сиз ушундай ушинтип айтып атсаңыз, кана мына документим мына. Бул коомдук уюм да, коомдук уюм эмес, мына кана окуп берчи мына. Общественное объединение. Ушул документтен анан эмнеге эсептелинет? СМИ болот. Айырмасын билесиң? СМИ менен коомдук уюмдун айырмасын билесиң? Бар, билем. Сиз айтыңызчы, сиз айтыңызчы. СМИ деген юстициядан катталганда мына эмне? Маалымат каражаты. Көчөдөн катталыппы? Мына көчөдөн катталыппы? Бул коомдук уюм мен барып туруп. Элдин көйгөйүн так атканга мына уставды окуң. Уставда любой можно. Жок. Мына уставды да окуй албайсыздар. Законду жакшылап окугун. Законду сиз билбей, кайра мага терс кылып атасыз. Мына, законду сиз жакшы билбейсиз. Коомдук уюмдун ортосунда айырма. Сиз мени эмне чукуп жүрөсүз? Эмне себептен чукуп жүрөсүз? Айтсаң чукуп атат. Мен любой барган жериңизди билип атам. Мен ушак, сиз ушакка ишенген сиз эркексиз. Мен сени билсем. Эркек болсоңуз, ушак. Урду. Ураимов. Ким аты? Телефон алып көтөргөндөн сиздерге көрсөтө албай калдым. Чакыр милицияны, Арсан чакыр. Телефон бер, милицияны чакыр. Ал мени урганга кандай акысы бар, чумо? Кел бери, эркексиңби бас, чык эшикке. Карап койбойсуңбу, аппарат жетекчи карап койбойсуңбу, кыз балага урутат. Мен тартип бузутамбы? Мен бузутамбы, бул урутат мени. Баш болуп урду ушул мени. Телефон тарткан, сен урут бергенге кандай акың бар? Мен тартипти бузган жокмун. Мен тартип бузган жокмун. Токтоп тур, мен милиция чакырам, анан чыгам. Бул тартип бузуп мени урутат. Жок, токтоп тур, мен тартип бузган жокмун. Мыналар кырсаңар. Мен сизден уруксат сурап киротам, аппарат жетекчиден. Жооп кеңештен. Мен кыйкырган жокмун, сизге жакшы эле суроо бердим. Прямой эфирде турат.
Сырык кылтасың. Сырык кылып не кылып атам? Сиз мени биринчи урып атасыз, кыз бала, эркек болуп. Акырын эмес, нормально сүйлөп атам. Сен менин телефонумду ыргытканга акың жок. Акың жок. Сырык кылганга сага мүмкүн эмес. Сен мага неге кол көтөрүп атасың? Эркексиң го сен, Эркексиң го сен, мен кол телефонду алгандан кийин мындай кылдым. Мындай кылганга эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. Уялбайсың, 2 жол чачымды жыл ургандан. Кыз бала үчүн отсом, болсо мен сен менен башка сүйлөшөм. Эркек болсо эмне кылат элең? Сүйлөшөтүн, жүр сүйлөшөм. Бас эшке чык. Эшке чык, жүр. Өзү да чыксын. Өзү чыксын биринчи, анан мен чыгам. Чума. Чыгыңыз, мен анан чыгам. Салмасызбы, жеке? Жакшысызбы? Мына жогорку кеңештин мына аппарат жетекчи уруп мени. Токтоп туруң, тартпаң мени. Тартпаң дейм. Өтпөсүн жол. Аппарат жетекчи уруп, азыр кыз баланы мени уруп эме кылып атат. Азыр жүрсөңүз көрсөтөйүн ким урганын. Мага кол көтөрүп урганга акысы жок. Качыңыз. Эмнеге тосуп атасыздар мени? Мен эмне взрывчатка бардым менде? Сүйлөшөбүз дедиңиз. Сиз мен официаль жыйынды бузган жерим жок. Сиз бузуп атасыз. Не уруп атасыз мени? Неге кол көтөрдүңүз мага сиз? Мен коркпоймун. Эч кимден коркпойм мен. Не уруп атасыз мени? Бул элге доказательство. Неге урдуңуз? Мени не себептен уруп атасыз? Мен элдин көйгөнүн айтам деп келип калдык жеймби? Берде жыйын болот. Жыйын болуп аткан билип атам, мен Баткенден келдим. Скандал кылган жерим жок. Скандал азыр сен ургандан кийин скандал кылдым мен. Мен өчүрбөйм. Өчүрбөйм. Не себептен урганыңды айт мага. Не себептен? Документтерди алдыңбы? Эмне себептен мени урутасың? Мени кол көтөргөнгө кандай акың бар? Мен администрацияда иштеп туруп, мени кандай урутасың сен айтчы? Лөлөлүк кылбаган. Лөлөлүк кылган жерим жок, камера турат. Сен кол уруп атасың. Ошого да мен жооп берем, жаз. Мен үстүмдөн жаз, мен да жооп берем. Сен мен телефонду ыргыткан үчүн сен неге ыргытасың десем, мени урдуң биринчи, анан мен урдум. Анан мен урдум. Анан мен сен мени ургандан кийин мен галстукту тарттым. Не себеп? Мен эмнеде турам, бүткүчө. Çakır milsangdı деп. Telefon hemen ver. Milsaga çaldın sen elimden. Milsaga. Evet, 102. Мына көрдүңүздөр. Уже экинчи, үчүнчү эркектен калтак жешим. Депутаттар да көрүп, унчукпай кирип кетип атат. Биз элди коргой турган депутаттар наоборот урганды билип туруп да чыгып кетип атат. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, кодом сизде? Мына администрацияга келесиздерби? Сиз кайсы жерден чалып Leylek. Leylek, аты жөнүңүз ким? Жолболдиева Батмахан Токтобаевна. Батмахан эмне боюнча чалат? Бул жерде Баткен областынын аппарат жетекчиси уруп, эме кылды ошого. Милициябы бул? Полисти чакырып берем, айтайын. Leylek району, кайсы? Исфанада, акимиятта. Исфанадан чалат. Ооба. Акимият көчөсү барбы акимияттын? Никактен мен билбейм да, мен Баткенден келдим эле. Жерди жакшы билбейм. Фамилияңыз ким деди? Токтобаевна. Жок, фамилияңыз. Жолболдуева. Жолболдуева. Сизде акимияттын ичинде ким? Акимияттын ичинде Баткен областынын аппарат жетекчиси. Фамилиясын билесиз? Ураимов, атыны билбей атам, Ураимович. Хорошо, мен сизге азыр милицияга жөнөтөм. Макул. Эле? Макул. Рахмат. Рахмат. Бишкектен келдиңиздерби? Ушул жердеби? Мына көрдүңүздөр, урматтуу мусулман тугандарым, мен ушу факт болсун деп
акырын эле сүйлөп кирдим. Урушкан жокмун. Киргенге акым бар, киришим керек. Жыйын болуп атат. Жыйынды эл билбейт. Эмнеге эл билбейт? Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси баш болуп мен телефонумду тартып алып ыргыт берди. Бир канча алыстыкта акиматтын ичинде. Мен унчукпай эле турсам, уже мени урду. Анан мен алып суудан кармап тарттым. Кайра эле келип, чачымдан жуулуп эме кылдым. Администрациянын ичинде, акиматтын ичинде камера болсо көрсө болот. Камера мүмкүн өчүртүп салат. Депутаттар көрүп туруп кирип кетишти. Эмне карапайым элге кол көтөрүш керекпи? Иштен кетишин талап кылам мен аны. Акимиятта ушундай кол көтөрчү эркектерибиз көп. Ал киши өзү мени көптөн бери сураштырып жүрүптүр. Ошого дал болдум, документин берсем, муну өтпөйт дейт. Дагы кандай документ керек буларга? Кыз балага күчөйт. Мен элдин талабы боюнча келдим. Суроо бергенге ар бир адамдын акысы бар. Келген депутаттар эмне шайлоо учурунда эле эл керекпи силерге? Голос салыш үчүн эле. Шайлап койду, эми эл билбейт силердин келгениңерди. Эмнеге эл билбейт? Билиш керек. Жыйынга тоскоолдук кылып жатат деп. Бул дагы поликлиниканын башкы дарыгери Арзыбекдей болуп. Биздин эркектерге эмне болуп калган, тобак, эмне болуп калгансыңар? Айланайын, көпчүлүккө бул катуу тийбесин го, кечиресиңер. Биздин эркектер аялга кол көтөрүп, мыйзам бар, аялга кол көтөргөндүгү үчүн. Мен жалган айтсам, эфирде тартылган. Тартыткан учурда жооп бердим. Документим жүрүн көрсөтөйүн десем, алып уже документимди ажыртканга аракет кылды, оригинал эле. Колунан тартып алдым, тарткандан кийин телефонумду алып ыргытып берип атат. Суук болуп кетти го. Охраняемый депутаттарга кирип жолугайын десең, киргизбейт. Мынактарым көгөрбөппү, жакшы эле. Муштап эле бир койдум, мына эгим кызарып калыппы. Аялга кол көтөргөн акмак. Эже миллиондук машина болсо дагы өлүп кетсин, Роза эже. Ошо жооп берсин, жырткыч аппарат башчысы. Мени кол көтөргөнгө кандай акысы бар, кандай укугу бар? Мен элим үчүн муштум жей берем, бирок ушул менмин деген аппарат жетекчилерден муштум жегеним туура эмес. Биздин администрация өзү өлгөндө башынанчы. Абдикарим Карбеговичке рахмат, бирок жакшы иштеп жатат. Анын жанындагы, айланасындагы адамдар туура эмес. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси макул кеңеш деп жакшы жооп берди. Бул биздин Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси кол көтөрүп, уруп, өзүн кармабай. Ушунчалык күчү бар экен, чыкпайбы сыртка? Чыкпай койду. Саламатсызбы?
Силер да Бишкектен келдиңиздерби? Оштон? Депутаттарбы? Через Ош келишти да, же бул жакка учтубу? Нокаттын жолун көрүштүбү? Бул жип сезбейт да Нокаттын жолун. Көрүштүбү? Матис менен алып келиш керек эле да буларды Тикога салып алып, Нокаттын жолда кече эмелер айтмакчы, тишиң түшөт. Бөйрөңдө ташың болсо, ташың түшүп калат. Чыкпай койду охранниктер менен. Мен жалгызмын. Менин жанымда взрывчатка барбы же холодный оружие барбы, эч нерсе жок. Колумда бир эле телефон, башка эч нерсе жок. Элдин көйгөйүн айтайын, кандай эме болуп атат. Баары эле элдин көйгөйүн айтайын деп келгендир, туура. Бирок мен дагы кирип отурганга укугум бардыр. Ушундай жыйындарга айтыш керек, баарын эле. Бүт пахтакарларды койбой, депутаттарга пахта коюп жүрүп ушул акыбалга келдик. Айланайындар, оңолгулачы. Азыр эркектер күрт болуп калыптыр, Батма-бат. Ичине кирсем, Баткен областынын кармыктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси уруп, чачымдан жулуп түзүрүп алып чыкпады бул жерге. Мен дагы урдум аны, мойнума алам. Тептим, тепчү жагына. Мен военныйда иштеп чыккам. Азыркы учурда эл көзөмөлүндө иштейм. Анын азык-түлүктүн мөөнөтү боюнча тамак аштын ашканалардагы тамак аштардын санитардык абалы. Коллегаңызда билбесем, эмнеси бар? Эруланбы? Номери бар эле, чалып койбоптун да. Чоң эле кирип кетсеңиз болмойт. Аны менен сүйлөшүп турам, мен билбедим да бирок алып келгенин. Мен ошону карайт да. Ооба, эмнеси карабы? Милициясы келбейт го, чалганыма 20 мүнөт болду. Күнү кече дагы эркектен келип муштум жедим эле да. Элим үчүн жей берем муштум, бирок туура эмес уруп алды да. Мен ага ооба, милиция чакырдык да, жазам да, анан эмне? Азыр отдельный статья бар, аялдын эмеси укугу боюнча. Мен эркек болсом жазбайт элем ага. Эруландын чыгышын күтөбүз анда. Эрулан да келиптир, Көккулов. Аны менен байланыштамын. Сен тарт дедим го, Арыстан. YouTube'га тартып чыгарышың керек эле. Мына аппарат жетекчи деп чыгарып койт элек. Ошол убагында тартып. Сен тартып, жок, мынада бар. Ургандан кийин телефонду алып бурга берет па? Фейсбуктан алып, эме кылсак болот. Болобу? Жүктөп коет. Жок, мен урганы чыкпай калды да. Прямой эфир. Фейсбукта. Канча каталуучуңуз бар эжеке? 5,5 миң. Эмеде YouTube'да 40 миң болуп калды. Аны тагы жакшы. Иштен айдаш керек болду деп жазып атат, мен окуганга. 30 күн сакталат да бул. Кайсы жерден келдиңиз эжеке? Баткен. Баткенде турасызбы? Ооба. Эртең менен таңкы саат 5те чыккам. Ошол атышуу маалында тартасызбы? тартабыз. Мен кече согуштан кийин да келип, эмеде интернационалда мен каналым ачылганга бүгүн 5-би? Интернационал? Бүгүн точно 1 ай болду да. Эски ачылдабы? Ошол жакта 10 күн уста багып иштедим, ыктыярчы болуп. Тамак өтөйт. Мен өзүм военный ооба. Неден корком, мен бир Кудайдан корком болду.
Урса да коркпойм. Атып берсе өлүп калышы мүмкүн. Коркпойм. Бирок мен деген аппарат жетекчи урганы вообще кароолчусу урса макул. Аппарат жетекчи деген бул Сіздерде баяжелер бар, реакция болот да. болот да, ооба. Жеткизиш керек да элге. Азыр семья аркылуу эл бар жокту билип, таанып атат, угуп атат. Азыр милиция келсин. Милиция чалганыма канча жолдарсың? Телефон карасаң. Милицияга да чалып сүйлөшүп койгонбу, чакырат келбегиле деп. 12 minut boldu. Bardыгы жиптер. Урайымов аты ким эле? Сиз тапкан. Урайымовдун атын айтып коюңуздарчы, атыны унуттум. Исмайыл беле Урайымович да. Бурхановдардын эмелери, таанышыбы же тууганыбы ушундай болушу мүмкүн. Мына дагы уже биздин эркектер. Саламатсызбы? Милициялар эми келди окшойт. Жыйынга келдиңиздерби же вызовка мен чакырдым? Ооба, салбасызбы? Саламатсызбы? Полковниксизби, капитансызбы? Майор. Өзүңүз таанышпайсыз? Атыңыз? Милис Акмелов. Менин атым Жолболдоева Батма. Полный документтерим бар, эме боюнчачы, YouTube каналым боюнча. Бул жерде дагы устактарда жазылып турат. И эл көзөмөл боюнча дагы киргенге укугум бар жыйынга. Кирейин деген учурда бул жерден жогорку кеңештин аппарат жетекчиси менен сүйлөшүп киргенбиз. Макул кириңиз деген. Ичинде Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси биринчи жакшы эле сүйлөп жаткан. Кийин эле телефонумду алып бургутуп, уже уруп, чачымды жулуп, ошо чакырдык. Эмне себептен урду? Элдин көйгөйүн деп айтайын деп келгем. Бул жерде жогорку кеңештин депутаттары келиптир. Биримдик менен кайсынын? Ынтымактын фракциясы дедиби, ынтымак, ооба. Азыр биримдиктин ордуна кайсы болду эле? Ишеним, то есть ишеним болду. Как раз ошол ишенимде иштегенбиз да биз. Чуркап. Камера болсо камераны көрсөк болобу? Чогуу. Бирок ал куруктомо жазып коюшу мүмкүн. Ал биринчи кол көтөрдү деп. Камераны кирип, ошо ичинде болсо керек да. Заявление алыңызда, арызыңыз. Камера фото бар. Жок, ага чейин удалить салсачы. Эмнеге этилбейт? Жооп бере аласызбы? Автоматик эле карайт да булачы. Жок, азыр мындай эле карап. Ошо карайт сразу моментально. Сиз бүгүн первоначально арызыңызды беребиз буларга? Сиз ким болуп иштейсиз? Мен ушул жердеги жаранымын мен. Анан эмнеге буаларга түшүндүрүү берип атасыз? Өздөрү дагы билет да. Мен вообще айтып атам. Жок, өздөрү билет да, же билбейсиздерби? Анан
Arzunuzu berseniz, arzunuzu olsa. Жо биринчи азыр камераны карайсыз, бар экен, биякта бар экен сыртында. Ичинде дагы болушу мүмкүн, чогуу кирип карайбыз. Siz arzu berseniz anam karayım da. Макул, ичине кирип жазайынбы? Ручканы берсең арты. Тарта бер. Чегара мынандай болсо эмне кыласың тупулуң? Не так эл. Мен тупулун кулатамбы? Сен кулатпайсың, мен келип алдым. Мен не тупулун кулатам? Оштон келдим, башка. Мага түзө Бишкектен келбейсиңби? Мен эмне тупулун кулатамын? Чүй адам катары айттым да. Кыйкырып атасың. Мен бул жерге чужоймунбу? Мен келип кыйкырган жокмун, жакшына сүйлөсөңүз. Сен барды көрүп турасың ал жерде келип. Мен кыйкырган жокмун, же кыйкырып атамбы сиздерге? Кыйкырган жокмун мен. Барбал ар ким менен журмалашып атасың. Ал журмалап буруп атат эркек башы менен. Сен кыйкырып атсаңчы. Мен кыйкырган жокмун ага, жөн эле түшүндүрүп атам. Неге урбайт? Неге урат мени? Ошентсе мен уруу ирет болчумун. Неге урасыз? Мен кыйкырган жокмун эч кимге. Эркектер азыр аялдан бешбетер болуп калыпсыңар го, Азыр милициялар келди. Арызды ким кол көтөрдү? Мыналар дагы көрүп турду. Бирок булар ошол администрацияны колдоп, жок, бул эже тополон кылды деп эме кылышы мүмкүн. Мен эч кандай тополон кылган жерим жок. Саламатсызбы, жакшысызбы? İçinde kamera var mı? Bayağı ikinci etajında. Çok azı men birinci көрөйүн, birinci var mı? Жокпу? Бар камера бар. Эми кайсыл жерде? Негизинде камераны анан көрөбүз да. Өчүрүп салса чага чейин. Көрөбүз. Азыр арыз жазам. Жылуу сонун жер го. Az. Tartar arasın.